батыш менен чыгыштан ортобузда күн бар үчүн кылышпан эки башка кошпогон дүйнөбүз өзүбүзгө өзүнчө ыйыктан сени биз батыш менен чыгыштан жана албайбыз асманда кош жылдыздай табышпайбыз тагдырыбыз ушундан чогурдалы бүтпөй калган болырдай бирибиз күн бирибиз түн окшойбуз чочуркайбыз дилибизди кошпойбуз жакын жүрүп маңдай тескей бары туруп алыс бойдон кала берет окшойбуз сени биз батыш менен чыгыштан жана албайбыз асманда кош жылдыздай табышпайбыз тагдырыбыз ушундан чогурдалы бүтпөй калган болырдай саргайышып күтпөйбүз биз анткени өзүбүзгеч күздөйбүз күндөр күнөт күндөрүбүз кайгылуу болорду биз балким ырдап бүтпөйбүз сени биз батыш менен чыгыштан жана албайбыз асманда кош жылдыздай табышпайбыз тагдырыбыз ушундан чогурдалы бүтпөй калган болырдай ичиң толо гүл бакча көркүң сонун мекеним бир өзүңдө жашаган биз бактылуу экенбиз дейт. Амансыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, жалпыңыздарды көгүлтүр экранга жакын чакырабыз. Анткени ар бириңиздердин үйүңүздөргө конок болуп кирген ЛТРдин ыргайланган өмүр музыкалык көрсөтүүсү. Бир эле учурда аткаруучу Тоң районунун ардактуу атулуу ырлары бүгүнкү күндө эл ичинде жашап бир топ аткаруучулар аткарып келген оончу жана ырчы Илиш Шамбетов бүгүн конокто. Кош келиңиз Илич. Кош келдик. Сизди көргөнүзгө чексиз кубанычтабыз. Мен дагы. Биздин көрсөтүүбүз 3 бөлүктөн турат. Албетте артка кылчайып караганда ар бирибиздин жүрөгүбүздө балалыктын кыялы, анан туулган жердин топурак алтын дейт. Ошондон биздин көрсөтүүбүздүн биринчи бөлүгү ыр дүйнөнүн башаты дейт. Келиңиз. Эми алтын балалык, бактылуу балалыгым Тоң районунун Аксай айылында өттү. Ошол жаратылышы, табигаты, көгүлтүр ысык көлдүн боюнда ак карлуу төрлөрдө өттү. Ошонун таасири албетте. Анан эр тайын тартат деп өзүңүз көрдүңүз, Тайекем кандай таланттуу адам. Анан эжекем, айылдаш эжекем акын Айгүл Элебесованы көрдүңүз. Ошо биздин айылдан Жусуп Турусбеков, Жума Жамгырчиев, Тенти Орокчиев, Балбай Алакушев, Жума Мамбетов сыяктуу акындар, жазуучулар чыккан. Аккан арыктан соогат го дейм ошол.
бир эле жыл. Ошолордун бир шыбагасы, Албетте, таасири айылдан хандан. айылдын керемети дейт. Анан айтып атпайбы, сиздин апаңыз дагы таланттуу болчу деп. Мүмкүн баягы көбүнчө бул талант тайкелерденби? Апам мугалим, атам да мугалим, тарыхчы болгон. Атамдын комуз черткендерин көрдүм, көрүп калдым. Апам болсо жаш кезинде мандолин ойноп жүрчү экен. Анан келин болуп келгенде чоң энем баягы салтты кармаган, ыйман жолунда жүргөн киши бул мандолин аялдарга жарашпайт, муну таштап алам деп ошондон кийин таштап ойнобой калган. Эң сонун. Анда биз көрсөтүүбүздүн жүрүшүндө жалаң сиздин обондорларыңызга кайрылабыз. Андан кийин мына ушул мектепте окуп, анан өзүңүз билгендей бүгүнкү күндө мына ушу Бүйсара Бейшеналиев атындагы искусство окуу жайын бүтүрдүңүз. Биздин өкмөт башчы Акылбек Жапаров айтып атпайбы? Айылдагы маданият үйлөрүн, клубдарды мектептерге бергиле деп. Бул эң туура деп ойлойм да. Себеби биз мектепте окуп жүргөндө мектептин актовый залында эмес, жалаң клубда барып, ошо эстрадада машыгып калдык. Жалаң мектептин окуучулары Үмүт ансамблинде. Анан ошол колхоздун жетекчиси Жумаш Эшберов деген агай баарыбызга жолдомо берди. Окуп келгиле балдар, анан дагы айылга келесиңер деп. Улантабыз да. Ошол стипендияны биздин 22-партия колхоз төлөдү. Анан биз искусствону окуп, анан кайра айылга бардык. Талант Акунов, Ниязбек Сатиев, Эркин Муканов, Төлө Алпаров дегендер кайра бардык. Бардыгы борборго калып атса, сиздер кайра
элекке кетти. Жетекчи мыкты болчу да. Колхоздун күчү, союздун күчү. Анан дагы айтпай кетсем болбойт. Биз ошо клубда машыгып жүргөндө бизди Төлө Алпаров, Алтымыш Байымбетов, менин агам Айбек Шамбетовдор тарбиялады. Бизге айылга башка бир коллектив келип калса, алардын аппаратурасын ташып, биз жардам берип, жарма-жырмасын алып келип берип, анан бизди биринчи катарга отургузчу. Көргүлө Эч жака деп, кетирбей, мына балдар Төлө агайчы карап тургула. Ким мына гитара, сен гитаристти карап отур. Сен барабанды карап отур. Сен ырдаган, ырчыны, баскан турганы карап отур деп бизди ошол жерге каккан казыктай кылып отургузуп койчу да. Мына ошол тарбияны көрдүк да. Biz barabız көчөдө жаңбыр төгүп шатыра, бирибизге бирибиз өлташабыз калтырап, бирибизге бирибиз өлташабыз калтырап. Жачы жамгыр өткүн болуп өткөнчү, жашыл көйнөк жашып үрүм күбөлгө көктөчү, жашыл көйнөк жашып үрүм күбөлгө көктөчү. Жамгыр төбөт ак эле акырындан дыбыра, үшүдүң го дедиң сен кулагыма шыбырап, үшүдүң го дедиң сен кулагыма шыбырап. Жачы жамгыр өткүн болуп өткөчү, жашыл көйнөк жашып үрүм күбөлгө көктөчү, жашыл көйнөк жашып үрүм күбөлгө көктөчү. Көздөрүңдөн көз албай тигилесиң кадала, тоңгуз сүйүм карабачы садага, эй тоңгуз сүйүм карабачы садага. Жачы жамгыр өткүн болуп өткөчү, жашыл көйнөк жашып үрүм күбөлгө көктөчү, жашыл көйнөк жашып үрүм күбөлгө көктөчү. Жачы жамгыр өткүн болуп өткөчү, жашыл көйнөк жашып үрүм күбөлгө көктөчү, жашыл көйнөк жашып үрүм күбөлгө көктөчү. Биздин студиябыздын кадырлуу мейманы искусство таануу илимдеринин доктору профессор Камчыбек Дүйшалиев агайыбыз бүгүн бизде конокто. Камчыбек агай, кош келиңиз. Сизди көргөнүзгө чексиз кубанычтабыз. Агай атын атаса куту сүйүнөт дейт. Мынакей сиз искусство жаатында белгилүү белдүү инсандардын бирисиз. Анан ушул Илиш Шамбетовдун чыгармачылыгы туурасында айтып берсеңиз, анын оңдору, негизи анын таланты туурасында. Жакшы болот, Айбек. Иличбектин чыгармачылыгын мен жакшы билем, анткени бул Иличбек менин бир тууган жээним болот. Туулгандан берки өмүр баянын дагы билем. Эми кыскача өмүр баяны жөнүндө айтып кетсем, бул интеллектуалдуу үй бүлөдөн туулган. Мамасы
музыкальный таланты болгон, музыкалуу киши болгон, анткени эмеде ойноп жанагы мандолин деген аспап бар эмеспи? Илгери көп болчу да Кыргызстанда. Ошол мандолинде ойноп жүргөн киши болчу, ырдачу, жакшы ырдачу. Анан мага дагы ошол убагында мандолинде ойногонду үйрөтүп кеткен да. Бала кезде эле таланттуу турбайбы? Бала мурунтадан ошо музыкага шыктуу киши болчу. Жезден болсо тарыхчы болчу, белгилүү киши болчу. Жалал Абадта иштеп келген. Анан кийин Тоң районунда заведующий района болуп да иштеген, директор мектепте болуп иштеген. Анан бул Илишбек Досмүсүн деген ансамбльде ошо Тоң районунда теге Бабкоп менен иштеген да. Ошондон бери Такай ушул чыгармачылык менен иштеп келе жатат. Эми чыгармачылыгы жөнүндө мен сөз айтсам, бул өзү азыр обон чыгарат. Кээ бир обондордун сөздөрүн, ырларынын сөздөрүн дагы жазат. Анан кийин бул белгилүү обончу, анан аткаруучу дагы болуп таанымал болуп калды. Анткени жанагы Тоң мекеним деген ырды, манашчылардын мекени деген ырды ушул Такай аткарып жүрөт. Бул ыр ошо Тоң районунун гимни сыяктуу болуп калды. Анткени бул тойлордо бул ырсыз өтпөйт. Анткени дайым ошол тойлордо Илишбек өзү тамада болуп, анан кийин ошол ырды дайым аткарып жүрөт да. Solo
Эми бул Илишбектин обонунун колоритинин жөнүндө айта кетсем, колорити ушунчалык улуттук колорит жакшы берилет да. Анан кийин обондорунун кайрыктары, интонациялары, үн добуштары ушул кыргыздын ыр чыгармачылыгы менен тыгыз байланышканда. Анткени Илишбек өзү кичинекейинен бери ушу жалаң кыргыздын ырлары менен өмүр сүрүп келатат, чыгармачылык иш менен алектенип жүрөт. Эми мунун аткарушулук жагын дагы баса белгилеш керек да. Бул Илишбек өзү дайыма ушул аккордеон менен, гитара менен ырдап жүрөт. Комузда да чертте билет. Ошондуктан бул аткарушулук жагынан дагы абдан белгилүү, таанымал, Кыргызстанда сүйүктүү обончулардан болуп калды да. Эми өзүң деле билесиң, ушу 40тан ашык обонду чыгарыш үчүн буга дагы өзүнчө чыгармачылык, шык керек, талант керек, композитордук эмгек керек. Эми ушул өзүнүн эмгеги өзүнө буйрсун, эмгегин үсүрүн көрсүн. Анан мындан кийин дагы ушундай эң жакшынакай элге керектүү, элге мындай татыктуу обондорду чыгарып беришине мен ошо тилек айткым келет.
Deydi serip salıp vursan gömül Har günü baştalgan sıyt yanı ömür Ökünböy ötkönümü Göpten sebey Buyurgan nasibige Buyurgan nasibige Kaniyeti Ötkölü baykalbağın sizilbegen Ömür bul ölçebi çok çeli çok çok Mın oşol ölçümsüzlük şensizlikten Görkümün gör bilgen Görkümün gör bilgen Görövüz ol Gün çıkış gün batıştın ortasında Günçük ulu cürüş bilgenlerge Söz degen akıl oydun Oy doltosu Söz bağıp sözlü bağla Söz bağıp sözlü bağla Girdi Ökünböy ötkönümü Göpten sebey Buyurgan nasibige Buyurgan nasibige Kaniyet Биз болсо көрсөтүүлөрдү улантабыз. Биздин көрсөтүүбүздүн экинчи бөлүгү бул тарыхка бай обондор дейт. Чындыгында эле ар биринин жаралышы өзгөчө да Илиш агай. Анан ушул баягы акындар сөз жазса, сиз болсо аларга сөздөрүнө экинчи өмүр берип обон жаратып атасыз да. Сизге эң көп ийгилик алып келген бул Тоң районунун гимни болуп калган Саякбайдын мекеде Саякбай атабыздын баягы ушу аты менен дагы бул ырыңыз көп жерлерде жаңырып, гимн да улатпай, ушулардын жаралыш тарыхы жөнүндө бир айтып өтсөңүз. Бул ыр менин бак дөөлөтүмө жаралган ыр. Баягы атак даңкты Кудайым берсе, бак дөөлөттү да кошо берсин дейт. Биздин атак даңктуу корифейлерибиз кандай жашоодо өткөн, кээ бирөөнүкү билебиз да, кайгылуу өткөн атактуу адамдар болгон. Ошо бак дөөлөттү да бериш керек экен. Бул ыр мен үчүн бак дөөлөт алып келген ыр. Сөзүн ушу биздин томдук мугалим Көчкөн Эсеналиев жазган. Анын кошунасы досум Бакыт Капаров экөө биргелешип, обон жазышып, анан ушуну ырдай издеп жүргөндө каргаша болуп Көчкөн агай кайтыш болуп. Анан ошонун баягы тажиясында, Куран окутуп атканда туугандар кеңешип, бул ырды кимге берели? Ушу томдон чыккан ырчыларга берели деп анан тандап, менин кандидатурам өтүп кетип, Эң жакшы. Ушул ыр мага буйруган экен.
Анан Бакыт досум айткандай, анан ушул менин ырыма тиги Ташкул керексизип агайыбыз аалам ордон салып берип атпайбы? Мына балдар ушул жерден тарткылады. Эч кимге уруксаат берилик. Сыры кургайлык аалам ордого биз эң биринчи ушул Тоң мекеним, манасчылар мекени деп клип тартылган да. Тоң элине ушул ырдын аркасы менен атуулдукту алдым десем туура болот да. Тоң районунун ардактуу атуулуусу бүгүнкү күндө. Азыр эле Камчыбек агайыбыз айтып кетти да, негизи эле Элиштин обондорунда бул баягы кыргыздын өзөгү турат. Патриоттук ырларды эң сонун чыгарат деди да обондорду. Ошондон уламбы көпчүлүк ырларыңыз, мынакей Кыргызстаным деген ырларыңыз дагы көп жерлерде ырдалып, көп майрамдардын шаңын арттырып келет да. Көпчүлүгү баягы махабат сүйүү темасында ырларга обон чыгарса, негизи патриоттук ырларга обон чыгарыш бир тойлуу оор болсо керек. Композиторлук иштеп койсо болот да. Композитор бул заказ менен. Патриоттук ырлар көбүнчө заказ менен жазылат. Анан азыр Нурболот инем менен сыртта сүйлөшүп отурсам айтып атпайбы? Мен сиздин Кыргызстанымды ырдаганда мен уже өзүмдү мекенчил катары сезип, менин досторум дагы ушул эң сонун Кыргызстанды көтөрүп атасың деп анан чакыруулар дагы мондай масштабтуу мааракелерге шаардык деңгээлде, республикалык деңгээлде чыга баштадым депчи. Мурда Чоротобо, Ойтобо, Тоолук кыз деген ырлар менен чыгып атса, азыр ушундай патриоттук ырларга өттүк деп атат. Кудайым буйрса да Бишкек деген ырым бар. Нурдөөлөткө ошол Нурболотко ошол ырды тапшырсам деген оюм бар да. Asmanga asqa süti
студиябыздын кадырлуу мейманы, педагогика илимдеринин кандидаты, доцент, акын, мына ушул эжекебиздин эки ырына Илиш Шамбетов обон чыгарган Айгүл Элебесова бүгүн бизде конокто. Кош келиңиз. Көргөнүзгө абдан кубанычтабыз. Негизи эле айтат, баягы поэзия бул жөнөкөй сөз дейт. Андыктан ырлар кадимки эле жөнөкөй сөздөн куралат эмеспи? Анан сиздин ушул чыгармачылыгыңызга, сиздин ушул ырларыңызга кайрылып обон жараткан бул Илиш Шамбетов кандайча чыгармачылык байланыш болду? Анан ырларын уктуңуз, обондору кандай купулуңузга толду? Ошол жөнүндө айтсаңыз. Рахмат. Мен Илиш Шамбетов менен мында бир 15 жылдай мурда болуш керек. Баягы Учкун концертинин концерттик залында Тоң районунун Аксай айылынын өнөрпоздорунун жолугушуусу болуп калды да. Көрсө аны ушу Иличтер уюштурушуптур. Мен ошого дагы барып катышып калдым, угуп калып. Анан ошондо өзүмдүн эки ырымды окуп бергем. Анын бири Балама деген ыр болчу. Анан ошол ырды окуп берсем Иличке жагып калыптыр. Ал аны алып ошо жерден эле блокнотуна жаздырып алды. Мен ал ырды жатка билчүмүн. Анан кийин обон чыгарды деп кийинки жолугушууда канча бир убактан кийин ошол эле жерде аткарып беришти да. Ким Дамира Ниязбекова ырдады. Бирок аталышын Каниет деп коюшуптур, атап коюшуптур. Мейли, эми анысы деле жакшы, себеби тиги мазмунда бар да ошондой сөз. Анан мага обон абдан жакты. Анын үстүнө биринчи жолку мен ырыма чыгарылган биринчи обон эле мага абдан жакты. Төбөм көккө жетип эле көкөлөп калдым. Анан аябай ыраазы болдум. Иличке дагы анан жана Дамира аябай жакшы аткарып берди да. Анан жөн эле асманда учуп калдым. Ошо негизи ошондо биринчи мындай бет келишип тааныштым. Анан ырларына көңүл бөлүп калдым. Радиодон ырдалган, өзү баягы жолугушууларда ырдалган ырларга мага жакты. Анан ошондон бери биз байланышып калдык. Чыгармачылык байланышта болуп калдык. Андан кийин дагы бир ырыма обон чыгарды. Ал бул Жазуучулар союзунун алдында Каркыралар деген топ бар да. Ал топту кыргыз эл акыны Меңди Мамазайырова эже, анан Жазуучулар союзунун жоопту катчысы ким Акаева Жылдыз бар. Ошол экөө уюштуруп ошондой топ болуп калды. Ага да бир топ жыл болуп калды. Мен так эсимде жок. Анан ошол топ жүрүп, ар бирибиздин баягы пикирибизди угуп, анан ага дагы мындай кимин катары ыр жаздык. Сөзүнүн 99% меники болуп калды. Анан бир-эки сөздөрдөн оңдогондор болду. Анан ошол ырды Каркыралар деп жазганбыз да. Анан ким Илич аны өзгөртүп, иши кылса акын кыздар аталып калыптыр. Эми анысы деле туура келет да. Анысы деле туура келет. Негизи ошо биз Каркыралар тобу жана WhatsApp аркылуу күн сайын баарлашып турабыз. А жерге жаңы чыгармаларыбызды жазып, ой пикир алмашып турабыз. Күн сайын. Анан айына бир жолу чай үстүндө баарлашуу болуп, айына бир жолу жолугушуп турабыз. Талкуулашып, ушундай жакшы бир мындай романтикалуу, лирикалык чөйрөдө болобуз да. Körkümdüğüne tanımız dem berip Yaratmandık can düğünümüz töp gelip
Qarqıraday top boldu Çıgarmaçıl akın kızlar irgelip Qarqıralar sabın buzbay uçup arat Kanat gülüp şançılanı habacarat Yazıcılar Sayuzu'nun kadarında Var bololu bir bololu karkıralar Karkıranın kalbağanday kanadı Bizdin toptun ölçü versin talantı Kılımdarga karkıralar adalı Yer içinde arbık dursun sanatı Karkıralar sabun buzbay uçup arat Kanat gülüp şançılanı habacarat Yazıcılar Sayuzu'nun kadarında Var bololu bir bololu karkıralar Karkıralar sabın buzbay uçup arat Kanat gülüp şançıganı habacarat Yazıcılar Sayuzu'nun kadarında Var bololu bir bololu karkıralar Var bololu bir bololu karkıralar Көп адамдарды кубанткан Ильич Шамбетовго бир тилек айтып өтүңүз чыгармачылыгына. Ильичте ошо жерде баягы аксайлыктардын жолугушуусунда көрүп, баарлашып, таанышып калгандан кийин көрсө Ильичтин атасы менен менин атам курсташ болуптур да. Анан кийин дагы жакын. Анын биз бала кезде чогуу бири-бирибиздин ата энебиз барышып келишип дегендей катышып турушчу да. Анан кийин баягы чоңоюп бөйдөлөгөн сайын анан кийин катыштар андай болбой калды. Анан адегенде ким Касенова өтүп кетти, Ильичтин атасы. Анан кийин апасы менен дагы жолугушканда абдан өзү абдан нарктуу, ушундай бир жакшы сезимтал, ушундай жакшы адам эле апасы. Аларды да таанып угуп өтөр, Ильичти өзүмө жакын көрүп калдым да. Баягы бала кезимде биздин үйдө мойтоңдоп жүргөн кезде чогуу жүрүшүп, алардын үйүндө болуп жүргөн адамдар, анын үстүнө баягы мен өзүмө жакшы көрөм да, советтик духтагы адамдар, ал эми алар башкача адамдар да. Ушундай бир жакшы керемет адамдар эле. Атам, апам, тиги Ильичтин атасы, апасы болуп дегендей, ошо кийин ал киши өтүп кеткенге чейин деле баягы жолугушуп, баарлашып жүрдүк. Арбактары ыраазы болсун. Рахмат. Ошентип ушундай Ильичтей баланы тарбиялап өстүрүп дегендей чыгармачыл, өзү ушундай бир боорукер адам, абдан мындай адамгерчиликтүү, эже келип ушундай жакшынакай мамиле кылып турат. Ырларыма обон чыгарып атса, жакшынакай мамиле кылып турса, мен Ильичти абдан урматтайм.
абдан сыйлайм. Ден соолукта болсун биринчи кезекте, чыгармачылыгы арта берсин. Дагы биздин чыгармачылык ишмердүүлүгүбүз уланат деп ойлойм. Иличке ийгиликтерди каалайм. Baş koştular nikah kayı buyurup, süyek ömür hoş kanatтай tuyulup, biri sürgüle ömür yaşa doronun, gündür ayga aylar жылга, gündür ayga aylar жылга Kuday versin nariste. Yıllar ötse bekendelik suyuңөр, bala tolup bazar bolsun үйүңөр. Tuğan dost jar koşunalar el jurtum, bakıp dilep uşul kündü, bakıp dilep uşul kündü sürüңөр. Küye bala tatına kay gelince, biz tebeli sen da tepkin selkince. Karlardın kabul bolup batası, ak beşike Kuday versin nariste. Biriň erge, biriň aypay akaram, жашагыла жакшы тилек бакталам. Короңорго гүл бак жайнап түбөлүк, кош жүрөктө жанып турсун, кош жүрөктө жанып турсун махаббат. Küye bala tatına kay gelince, biz tebeli sen da tepkin selkince. Karlardın kabul bolup batası, ak beşike Kuday versin nariste. Karlardın kabul bolup batası, ak beşike Kuday versin nariste. Биздин көрсөтүүбүздүн 3-чү бөлүгү ийгиликке жеткен жылдар дейт. Бүгүнкү күндө сиз ийгиликтүү инсансыз. Мынакей эми сиздин чыгармачылыгыңызга дал өзүнө кайрылып келели. Мынакей ушу көп ансамбльдерде иштедиңиз. Дастан тобу, Үмүт тобу, Максат тобу, Динара тобу, Досум Үзөн тобу дейт. Албетте бул топтордо иштеген дагы сизге көп бир тажрыйба алып келди. Анан бүгүнкү күндө ушул өзүңүздүн баягы билгениңизди, акылыңызды жөн эле ичиңизде катып жатпай,
көпчүлүк кыргызстандыктар менен бөлүшөм деп мынакей мондай китептерди жазып Ооба. отурасыз. Бул китеп деле жазуу оңой иш эмес. Мынакей өзүңүз мына ушул таланттуу үй бүлөдөн чыккандан кийин ушул китеп дагы жазууга эмне түрткү берди китептерди жазууга, ошону айтсаңыз. Бир акын айткандай, китеп сатсаң албайт экен, белекке берсең жетпейт экен. Бирок бул кагазда калган нерсе түбөлүк деп айтылат экен да. Мына могу жерде 35 обон, 40 обондун нотасы менен да. Эгер интернет эртең эмне болуп кетет, ким билет. Ооба да. А бул китеп калып калат. Муну мугалимдерге таркатып берсек, ошол музыка мугалимдери балдарга жаттатканга оңой. Анан бул баталар, баягы мен Алыкулдун ырын дайыма колдонуп жүрөм. Калган калды, бирин көзгө илбеймин. Бастым ашу тайгак жолдун миңдейин. Шаан шөкөт той экен го тирүүлүк. Той дебесем анан не дейин? Жашоо чиркен бир тамшаным нерсе экен. Кант жедимби? Бал жедимби? Билбедим де. Билбейм де. Ушул жүргөн жерим шаан шөкөт, той топурда болду, анан баталарды алдык аксакалдардан. Анан биз дагы ушу керектүү баталарды элден топтоп кайра элге жайылтып атабыз. Анан ушу чыгармачылык жөнүндө айта кетсем, баягы ары болдук, бери болдук. Негизи чыгармачылыкты өмүр жашооңду сахна, театр кылып алышың керек экен. Зайыбың чыгармачылык болуш керек экен. Ошондо адам өсөт экен. Мен сыймыктанам, мондай корифейлер менен иштеп калдым. Мына Абдумалик Шерматов менен, Юрий Бабков менен, Асылбек Өзбековдор менен театрда. Ушундай атактуу уюштуруучулар менен жүргөн көп тажрыйба да. Бакыран көз бото көз карындашым, жалортуп карашыңдан анан айым. Ырда берчи байке деп кыткылыкта, агаңды бир тоңгуюп ойго салдым. Биле берчи байке деп кылыктанып, агаңды бир тоңгуюп ойго салдым. Карындашым кел ырдайым, карындашым кел билейли, ортодогу алыстыкты жакындатып, кучакташып бир туралы. Бал ширин бото көз карындашым, бакытыма табылгасың. Көпөлөктүн канатындай кирпиктери, жомоктогу ханзада жанымдасың. Көпөлөктүн канатындай кирпиктери, жомоктогу ханзада жанымдасың. Карындашым кел ырдайым, карындашым кел билейли, ортодогу алыстыкты жакындатып, кучакташып бир туралы. Махаббатым жарокер аппагымсың, магдыраткан шоласың ак таңымсың. Карындашым сүрөтчү акын кылдым, поэзия портрет дастанымсың. Карындашым сүрөтчү акын кылдым, поэзия портрет дастанымсың. Карындашым кел ырдайым, карындашым кел билейли, ортодогу
Kucaklaşıp biri duralım. Ömür boyu ırsulalım. Жакшы сөз жан аракет дейт. Эми биздин ЛТРдин төрүнө келип, ушундай сиздин чыгармачылыгыңыздан биз кабар алып, кандай ырларды чыгарып атат, кандай огондорду жаратып атат деп мынакей бүгүн 60 мүнөт бою жалаң сиздин ырларыңыз ырдалып отурат. Андыктан сизге эркин микрофон берели, келиңиз. Айбек инем, мен былтыр Айбек деген агамды жоғоттум эле. Аттың. Айбек инелүү болуп атам. Болсун. Сенин аркаң менен мына элге, журтка жүзүмдү көрсөтүп, ырларымды жайылтып атам. Ыраазычылыктан башка айтарым жок. Албетте ЛТР каналына, жамаатына эргүүлөрдү каалайм. Азыр аябай радио, телевидение экинчи орунга өтүп эле, YouTube канал, TikToктор өтүп аткан заманда ушул эптеп сактап калыш керек да. ОТРК менен ЛТРди сактап калыш керек, жок дегенде. Силер бар үчүн кармалып турат. Силердин деле коллективди көрдүм, жаш балдар, жаш кыздар, бөрүлөрдөн сени эле көрөм да. Рахмат. Анан силер ушинтип сактап калбасаңар эч ким көрбөй калат телевизорду. Баягы кайда эле жүрөсүң, көрүнбөйсүң дейт. Сен кайсын көрөсүң десем, мен TikToкту көрөм, YouTube каналда эле отурам дейт. Анан албетте көрбөйт да. Ооба да. О суу ташкын, бөйдө кырсыктан сактасын, шайтандын азгырыгынан, арактын азгырыгынан сактасын, Кудайым ыйман жолуна баштасын. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Сизге да бекемден соолук каалайбыз. Ден соолук болсо каяктан оон жаралат, каяктан талантыңызды көргөзөсүз. Ошондон эң биринчи байлык, ден соолук. Ишиңизге ийгилик. Мына ушундай жакшы огондорлоруңуз менен ЛТРдин төрүнө келип туруңуз. Биздин көрсөтүүбүздүн эшиги сиз үчүн дайыма ачык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге мына ошо жакындан жардам берген Бишкек шаарындагы Заман ресторанына анын жетекчилиги, жалпы ушул жерде эмгектенгендердин баардыгына ыраазычылык билдиребиз. Жакшылыгыңыз болсо сөз ушул ресторанга келип өткөрсөңүздөр болот. Бүгүн бизде конокто маданияттын мыкты кызматкери, Тоң районунун ардактуу аттуулу обончу жана аткаруучу Илич Шамбетов болду. Илич агайдын мынакей ырларын окуңуздар келсе, ЛТРдин YouTube, Facebook'тагы сайттарына кирип, сөз түрдө мына ушул обончунун ырларын угуп, ага каалоо тилек калтырсаңыздар болот. Андыктан биз сиздер менен коштошпойбуз. Кайрадан дагы жакшы күндө сиздер менен кучак чайып, көгүлтүр экранынан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.
canım maksatına жетip al. Tuğan günün menen kutluktayбыз, sağa bakıp talay süy kalayбыз. Ömürümdü mürüp bolağınday, ушуларды sağa тартуулайбыз. Куттуктайбыз. Çin жүректі саға арнаймын, жаным жалында